Азыркы күндө бул кагаз дүйнө эли үчүн эң негизги буюм. Анткени бир канча кылымдар мурда ушул буюмдарды Кытай өлкөсү дүйнөгө белек кылган. Тагыраагы бул өлкөдөн азыр керектелүүчү буюмдар ошол мезгилде чыккан. Ассаламу алейкум урматтуу достор, бул чыгарылышта Кытай өлкөсүнүн таң калыштуу фактыларын жана азыркы күндөгү жашоосу тууралуу айтып берем. Видеонун аягына чейин көрүп биз менен чогуу болуңуздар. Эгер бул каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, каналга катталып коңгуроону чертип коюңуз. Биз баштадык. Кытай өлкөсү Борбордук Чыгыш Азиядан орун алган. Аянты 9 миллион 600 миң чарчы чакырым. 14 өлкө менен чектешип турат. Калкынын саны 1,5 миллиард эл жашайт. 56 улуттуу элдери бар. 1949 жылы 1 октябрда өз алдынча мамлекет болуп түзүлгөн. Бул өлкөдө туруктуу негизделген дин жок. Буга чейинки байыркы Кытай эли таоизм жана буддизм диндерин карманып келген. Азыркы күндө өлкө ичинде көптөгөн диндерге каршы күрөшүп келет. Айрыкча ислам динин карманган, Кытай жарандыгын алган ар улуттун элдерин Кытай өкмөтүнүн айтуусу боюнча тарбиялоочу лагерлерде кармап келет. Чунцзин шаарында уюлдук телефон колдонгон адамдар үчүн атайын жөө басуучу тротуар дүйнөдө биринчилерден болуп салынган. Бул тротуарда телефон менен сүйлөшүп бараткан тургундар гана басууга болот. Британия окумуштууларынын изилдөөсүндө Кытай өлкөсү тамеки тартуу боюнча дүйнөдө алдыңкы катарга чыккан. Кытай элинин 85% эркектери тамеки тартышат. Мамлекет бул нерсе менен күрөшпөйт, анткени тамеки соода базары өлкө кирешесинин 7%-ын түзөт. Өлүм жазасы боюнча дүйнөдө Кытай өлкөсү биринчи орунда турат. Жылына 5000ге жакын адам өлүм жазасы менен жазаланып келет. Буга себеп коррупция, кумар ойноо жана уурулук сыяктуу кылмыштар. Башкаруу бийлиги бир партиядан турган республика. Президенттикке бир гана кишинин кандидаты бар. Ошол жалгыз партиянын колдоосу менен ар 5 жылда эл башчы болуп шайланып турат. Кытай өлкөсү өз армиясына биринчи орунда кам көрүп келет. Азыркы күндө дүйнө жүзү боюнча эң чоң армиялардын биринчиси. Бул жерде кызмат өтөгөн 2,5 миллион аскер бар. Бул өлкөнүн аскерлери өтө көп болушу мүмкүн, бирок Америка өлкөсүнө салыштырмалуу армиялык бюджети 80%га төмөн. Кытай армиясынын кубаттуулугун ядердик ракеталары толуктап турат. Ушул ракеталар менен өзгөчө деп айтса да болот. Анткени бул куралдар 3000 чакырымга чейин жетет жана аянты миңдеген чарчы чакырымдарды жок кылат дешет. Кытай өлкөсүнүн экономикасы башка өлкөлөргө салыштырмалуу бир топ алдыда. Кытай өлкөсү бардык буюмдарды көчүрүп жасап чыгаргандыктан дүйнөлүк соода базарында бул өлкөнүн экспорттогон товарлары арзан жана өтө кеңири жайылган. Өлкөнүн кирешеси жылына 24 триллион долларды түзөт. Ошондо Кыргызстандын 5 миллиард доллар карызы бул өлкөнүн 3-4 күндүк кирешеси болот экен. Элдин саны өтө көп болгондуктан ар бир үй бүлөгө бирден балалуу болуу сунушу киргизилген. Алардын көпчүлүк бөлүгүн эркек балдар түзгөндүктөн аялдар 32 миллионго аз. Болжол менен 20 миллион эркек айымдардын аздыгынан үйлөнө албай келишет. Кээ бир окумуштуулардын айтуусунда бул көрсөткүч коомдун жок болуп кетүү коркунучу бар деп келет. Бирок бул өлкөдө бир күндө 45 миңге чейин жаш балдар төрөлүп, элдин саны күндөн күнгө өсүүдө. Эгер бир балаң болсо эч нерсе эмес, 2 балаң болсо мамлекетке налог төлөйсүң. Үчүнчүсүн мамлекет жөн эле алып коет. Ал жаран өмүрү өткөнчө мамлекетке бекер кызмат кылып өтөт дешет. Кытай элдеринин тамактануу тартиби баарына белгилүү. Кытай элдери эмнелерди гана жебейт.
Бул тамакты тунзыдань деп аташат. Кадимки тооктун жумурткасы. Бул жумуртканы жаш балдардын заарасына кайнатып анан тамактанышат. Жергиликтүү тургундардын айтуусунда бул өтө даамдуу жана алардын ден соолугуна пайдалуу дешет. Кылмышка шектүү жаран өзүнө окшош адамды тапса, аны өз ордуна абакка отуруп турууга жалдаса болот. Колунда бар инсандар бүгүнкү күнгө чейин ушундай жоруктарды кылып келүүдө. Мисалы, бул оорукананын директору шаар ичинде бир жаранды унаасы менен сүзүп анан качып кеткен. Ал ооруканага жетпей көз жумган. Бир канча убакыт өтүп ал колго түшүрүлүп, өзүнө окшош кол астында иштеген айымды Дин-зей мыйзамына жалдаган. Дин-зей деген мыйзам дин алмаштыруу, зей кылмышкер дегенди түшүндүрөт. Кытай элдеринин 30 миллионго жакыны ушул үңкүрлөрдө жашап келет. Жана бул жердеги тургундардын көпчүлүгү жалгыз жашап келет. Үңкүрдө жашаган үй бүлөлүү тургундар аз. жылы Кытай өлкөсүнөн миллиондон ашык миллионерлер чыккан. Азыркы күндө да айына 30дан ашык миллионерлер көбөйүп келет. Ар бир 5 күн ичинде Кытай өлкөсү көп кабаттуу үйлөрдүн курулуштарын аяктап турат. Жана акыркы 10 жыл ичинде Кытай өлкөсү цементти эң көп колдонгон өлкө болуп табылган. Америка өлкөсүнө салыштырсак, Америка өлкөсү 70 жыл короткон цементти Кытай өлкөсү 3 жылда короткон деп келишет. Тамактануучу таяктар 1 жылда 70 миллиардтан ашык жасалат. Бул таяктарды даярдоо үчүн жылына 20 миллиондон ашык дарактарды жок кылышат. Аба ырайы жана таза суу өтө көйгөйлүү маселе. Абасы булганган шаарларда жылына төрөлгөн наристелер 7% майып болуп төрөлөт дешет. Чынында Кытай элинин көпчүлүгү тазалыкты кармашпайт. Шаарды тазалоочу кызматкерлер жок эмес. Ошол себептен тазалыкка маани бербеген тургундар көп кездешет. Панда жаныбары дүйнөдө 99% Кытай өлкөсүнө таандык. Бул жаныбарды өтө асырап багып келет. Панда жаныбарын сатууга тыюу салынган. Башка өлкөлөргө жылына $1 миллион арендага берип келет. Кытай өлкөсүндө бамбук өсүмдүгү кеңири болгондуктан панда жаныбары бамбук менен азыктанат. Жылы Пекин шаарында эң чоң унаа тыгыны болуп өткөн. Бул унаа тыгыны 12 күнгө созулуп жана анын узундугу 260 чакырымды түзгөн. 14 август күнү тоолуу аймактардан тургундар эс алуудан кайткан. Бирок тилекке каршы унаалар шаарга жетпей 26 августка чейин кезекте турушкан. Кээ бир жүргүнчүлөр унааларын калтырып кетип калгандары да болгон. Ханьхо көпүрөсү 1994 жылы курулуп баштаган жана 2009 жылы көпүрөнүн ачылышы болгон. Бул көпүрө дүйнөдө эң узун көпүрөлөрдүн катарында. Анын узундугу 36 чакырым жана 8 катар унаалар жүрө алат. Бул көпүрө деңиз аркылуу эки шаарды байланыштырып турат. Көпүрө курулуп бүткөндөн кийин эки шаардын аралыгы 350 чакырымга кыскарган дешет. Ар күнү эртең менен шаардын эс алуучу жайларынан тайзи менен машыккан тургундарды көрүүгө болот. Алардын көпчүлүгү жашы улгайган жарандар. Болжол менен 75-80 жаштагы карыялар да бар, бирок 55-60 жаштагыдай көрүнөт. 6 жашка чейинки жаш балдарга ушундай кийимдерди кийгизишет. Анткени памперс баланын денесине зыян дешет. Баланы каалаган учурда каалаган жерде туруп бошоно алат деп айтышат. Кытай өлкөсү чыгарган кино тасмалардын 90% кунг-фу тууралуу тартылат. Кунг-фу биздин заманга чейин 3000 жыл мурда пайда болгон дешет. Кытай дубалынын тарыхы 3000 жылдан жогору деп келишет. Анын узундугу 22 000 чакырымды түзөт.
Окумуштуулардын айтуусунда бул чепти Цин империясы душмандардан коргонуу үчүн курган деп келишет. Чындыгында бул дубал тууралуу так маалымат жок. Кээ бир тургундардын айтуусунда Чыгыш Азия менен Индияны байланыштырып турган жол деп айтышат. Бул жол аркылуу кербендер каттап турган дешет. Курулушта көптөгөн жарандар каза болгондо ушул дубалга кошуп көмүп салган деп келишет. Анткени бүгүнкү күндө жүздөгөн жарандардын сөөктөрү табылып келүүдө. Кытай өлкөсү Тибет аймагын 1951 жылы басып алган жана азыркы күндө да өзү менен чектешкен майда өлкөлөргө көз артып келет. Байыркы доордогу жер басып алган жапайчылыкты бул өлкө азыркы күндө да колдонуп келет. Бирок баскынчылык менен эмес, тынчтык жолу менен утуп алганды жакшы көрөт. Тажикстан жана Кытай өлкөлөрүнүн ортосунда 2013 жылы келишим түзүлөт. 2019 жылы Тажикстан сырткы карызын төлөгөнгө жетишпей Бадахшан облусунан 1,5 миң гектар жерин Кытай өлкөсүнө өткөрүп берген. Албетте бул өз ара ички саясат. Бирок ата-бабалар калтырып кеткен жерди жүрөгү мекен деп соккон жаран эч кимге бергиси келбейт. Урматтуу достор, бул чыгарылыш аягына жетип келди. Эгер видео жакса, жакты деп далилдеп кетиңиз. Ой пикириңизди комментарийга жазып, жана бул видеону башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Мен сиздер менен коштошпоймун. Анткени кийинки видео роликтерибиз даяр болгонго чейин мындан алдыңкы чыгарылыштарды көрүп туруңуздар.